Assalamu alaikum достор, Эсен Кыргыз менен байланышта барыңыздарга Таластан ысык салам. Азыркы учурда Автомир техникалык тейлөө станциясында жана унаа тетиктер дүйнөсүнө келдик. Сиздер үчүн ушул видео менен негиздөөчүлөрдүн бири Улан Мырза менен жакшы маек курмакчыбыз. Жашоо тууралуу, мотивация, бизнес жана ийгилик тууралуу. Даярсыңарбы? Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Уланбек кандайсыз? Кудайга шүгүр. Саатыңыз жакшыбы? Жакшы. Сиз менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Буюрса, биздин катталуучуларга бүгүн кереметтүү маек куруп берели. Кудай буйруса. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп берсеңиз, А дегенде кандай кылабыз? Экскурсияга уюштуруп бериңиз бизге. Жүрүңүздөр буйруса. Ишкананы бир кыдырып көрүп чыгайлы. Бул жакта оң жагыбызда бизде аксессуарлар дүкөнү. Бул жакта машинага керектелүүчү аксессуарлар. Окей. Машиналарды кооздойм, жаңыртам, ичин жыттуу кылам дегендердин баардыгын ушул дүкөндөн алса болот. Таластагы жакшы магазиндердин бири деп эсептейм ушул. Ушул жерден, Ушул жерден. Так, бул жерден демек автоунаабызга эмне керектелсе, ошол нерсенин баардыгы бар экен, аксессуар. Аксессуар жагынан көп товарларды ушул жакка камтыйбыз, Кудайдын буйруса ошо. Таластагы ошол ири аксессуарлардын точкаларынын бири. Кайсы унааларга жалпы Бул аксессуардын жакшы жагы унаа тандабайт. Жалпы бүт эле унааларга кете берет. Магнитофон, чехол, кыскасы таксисттерге дагы, гаишниктерге дагы ушул жерден товар алып кетсе болот. Керемет, улантабыз. Анын тышында дагы Тышында бул кандай кызматтар бар? эми биздин калайыкка өздөрүнүн тулпарларын оңдой турган станция. Бүт кызматтардын бардык эле түрү бар. Ходовой частьти жасашат. Андан тышкары мотор жагын, электричество жагын, ушул жагын. Полик чехолдоруна чейин тигип беришет. Жана Ева полики деп сырттан ол байкап калган окшойт, Ооба, жаңы. Бүгүнкү күндө мисалы азыр ушул жерде канча унаа тейленип атат? Канча бокс бар бу жерде? Бул жерде азыркы маалда 11 бокс бар. 11 боксту тейленип турат. 11 бокста азыр тейлөө иштери жүрүп атат, Ооба. Жалпы жонунан канча сотрудник бар бу жерде иштеп аткан? Бул жерден бүт бардыгы жалпы жолунан бир кандай десек, магазиндик өзүнчө сыртта станцияда өзүнчө иштешет. Сыртта станциядагы жумушчулар бир 20га жакын. Магазиндин ичинде 4 бар. Түшүнүктүү. Баягы айырмасы жок, кайсы өлкөнүн унаасы, немецкийби, япошка, айырмасы жок. Бүт тейлей бересиздер. Ооба. Эми кыскасы жеңил машина көбүнчө. Көбүнчө жеңил машина. Чоң машиналарды кыла алышпайт. Анткени бул жерге андай шарты түзүлгөн эмес. Бирок жеңил машинанын бардык эле түрлөрүн жасай беришет. Түшүнүктүү. Эң сонун бунун тышында дагы кандай кызматтар бар? Bundan тышкары мына тетиктерди сатабыз. Бул магазинде кирсеңиз болот, дүкөнгө. Тигил жак аксессуар болсо, бул жак тетиктер экен, Тетиктер. Бул жактан Бул жерде жана биздин немис, япон унааларынын бардыгына эле тетиктерди ушул жерден сатып камтыйбыз. Жалпысынан тетиктердин бүт түрү барбы? Болушунча алып келебиз. Болушунча. Баа айырмалары салыштырмалуу бүгүнкү күндө Таластагы базарларга салыштырмалуу кандай деп ойлойсуз? Эми биз ошо биздин Таластын тургундарына болушунча жеңил болсо экен деп баасын ылдый койгонго аракет кылабыз. Биздин расходторду да жапсын, аларга да оор болбосун деген ушул болушунча ылдыйкы бааларды койгонго аракет кылабыз. Анан калыс эл таразада, эл өзү тараза алып алат. Бул жери кандай экен? Кардарлар жакшы эле. Жакшы, Кудайга шүгүр, бардыгын ошо биз да аларга болушунча кызмат көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сылык мамиле жасап. Анан байкообузга караганда ошо кардарларыбыз бизде довольный болуп кетишет да.
Эң маанилүүсү кардарлардын ыраазычылыгы дейт го. Анын сыңарындай аябай кубанычтабыз. Мынакей тетиктер дагы бар экен. Кызматтардын ичинен белгилейт турган нерсе барбы биз билбеген, балким? Мисалы, полировка, фара тазалоо, ошого дагы бир кызмат көргөзөсүздөрбү? Мисалы. Кызматтардан полировка, фара дегендерибиз да бар. Тонировкасы бар. Аксессуарларды атайын барып жана кийгизип орнотуп берген өзүбүздүн услугалар да бар. Андан тышкары электрик, ходовой ушундайлар бар. Доставкачы, жеткирип берүү? Жеткирип берүү биз азыр иштешип аткан усталарыбыз менен бар. Анан калкка азыр андай ача элекпиз шартты. Түшүнүктүү. Белгилүү усталар менен ушундай иштериңиздер бар экен, Керемет. Жүксө анда офистүбүздү көрсөтөлү теги жактан анан. Кеңири сүйлөшөлү, Анан чайдай ичебиз жүрүңүздөр. Рахмат. Так, достор, азыр мен үчүн өтө маанилүү нерсе. Тууралуу сүйлөшөбүз. Бизнес кантип башталган? Ким менен баштагансыз? Ошол суроолорду кененирээк офисиңизден, кантип инвестиция болгон? Мындайча айтканда, номерлерди дагы белгилей кетели. Биз менен боло бериңиздер, Эсен кыргызы менен байланышта. Улан байке, поликтерди айтып калдыңыз, могу жерде жазып турат, ушул жакта жасалат окшойт, бир көрүп кетсек болобу? Кириңиздер, жүрүңүздөр. Бул жакта ошо биздин балдар полик, Ева полик дегенди тийишет. Унааңыздар менен келсеңиздер, бүт размерин алып, лекаласын чыгарып туруп, цех берет экен, ушул жерде кичине цехтен келип, булар жаңы заманбап поликтерди жасап бергенге дайын. Достор, демек ушул жерден келип, заказ берип, поликтерди алып кетсе болот экен. Анан ушул жерден мүмкүнчүлүктү колдонгонду мен ар дайым жакшы көрөм. Улан байке, мисалы эмес, эгер кыргыз мен деген промокод менен келсе, скидка кылып бере аласыздарбы поликтерге? Скидка кылып беребиз. Канча процент менен? Канча процент болгондо бул балдар эми өздөрү келип чечсин, скидкасын кылып беребиз. Бирок кылып бересиздер, кылып беребиз. Достор, кыргыз менен промокод келесиздер, кыргыз менен келип десеңиздер, жакта байкелер арзандатуусун кылып бермекчи болду. Эмесе көңүл бурабыз, мына Ева поликтер кантип жасалат? Мен үчүн да кызык болгон. Чынлап келгенде, достор, мен да унаамда Ева полик жок экен. Ошо алат окшойбуз. Буюрса. Борттордо потайм. Ева поликтин жакшы нерсеси, булар машинаны ачык жерде калтырышпайт да. Бүт формасын алып, ийилип, изгип кылып, булар ошонун бүт бардыгын эритип, ошол жерге жармаштырып, машинаңызга баягы поликти чыгарганда чаң калбай турган кылып беришет да. Жакшы жагы. Жеңил. Жакшы турбайбы анда? Ошол жактары булар тымыкты. Түшүнүктүү. Сону, рахмат. Мына бул жерде болсо биздин ашканабыз. Бул жерге келген кардарлар, жана биздин усталар түштө келип, тамак ичип, кофе ичип, өздөрүнчө эс алып кетишет. Атайын ошолорго ылайыктап жасап койгонбуз. Аябай жакшы турбайбы? Демек сиздердеги иштеп аткандар да келип, тамактанышып, ушул жерден эле кардарлар менен чогуу, Кардарлар да келип, машинасын оңдоп атканда, күтүп атканда чай ичип, бүтүп отуруп кетишсе болот. Сонун мына ушундай шартта кандай тамактар? Кафедегидей эле? Кадимки эле биздин тамактар, баардыгы эле тамактарыбыз бар. Эң сонун мынакей бияка келген адамдар баягы машинасын сиздерге берип коюп, жасатчысын жасатып, анан ошо менен бирге күткөнчө ушул жерден тамактана алса да болот экен. Кызыктуу. Эмесе офисиңизди көргөзүп коюңуз бизге? Бизде көрөйүк. Биз өзүнүн кичинекей чакан болсо дагы офисибиз. Ушул жерде балдар менен мен өзү бул ишкананы бир туугандар менен баштагам. Анан ушул жактан биз кеңешип, жумуштарыбызды, күндемдерди ушул жерден сүйлөшөбүз. Ушул жерден сүйлөшүп аласыздар, Жакты, ысык экен офисиңиздер. Туура. Менен анан мага жакканы дагы панорамный вид го, бияк, Улан байке.
Аракет кылабыз эми ичине өзүбүз болсо да. Эми келиңиздер эми достор. Баягы темабызды Уланбайк айтып калды баштагы ышы боюнча кененирээк сүйлөшүп алабыз. Эми достор эң кызыктуу бөлүгүнө келдик. Азыр буюрса Улан мырза менен бизнес жөнүндө, жашоо жөнүндө, анан бүгүнкү күндө ишмердүүлүк кандай болуп атат, ошол тууралуу кеп кылалы. Улан байке, а дегенде биздин аудиторияга кызык болсо керек, өзүңүздү тааныштырып өтүңүз, кайсы жактан болосуз, андан кийин ишмердүүлүк кантип башталды? Бисмиллахиррахманиррахим. Мен өзүм Таластын тургуну болом. Талас жергесинде 1981-жылы төрөлгөм. Талас шаарында өзүп 6-мектепти бүтүргөм. Андан кийин университетти окуп, университетти Бишкектен бүтүрүп, Бишкектен ошо ишканада иштеп, андан кийин келип Таласка 2013-жылы ушу базардан ушу унаа тетиктерин сатып ишмердүүлүгүмдү баштагам. Ошол баштаганда биз жолдош балам экөөбүз баштаганбыз. Анткени ал өзү унаа тетиктерин жакшы түшүнчү, экөөбүз классташпыз. Нурбек деген жолдош балам экөөбүз базардан 1 контейнер сатып алып, ошол жерден арзан, жакшы тетиктерди сатып баштаганбыз. Анан Кудайга шүгүр, миң мертебе ишмерлүүлүгүбүз өнүгүп, өсүп, ал контейнерлерди кеңейтип 2 контейнер кылды. Биз болсо ошо сыртка элге, кардарларга удобный болсун деп атайын тейлөө станциясы менен дүкөндү өзүнчө Огонбаев көчөгө ачып иштеп келатабыз. Демек досуңуз базарда азыр учурда. Сиз бул жакка келе бердиңиз. Точно? Ооба, туура. Ал базарда калды. Биз базардан ошо сыртка чыгып, азыркы замандын талабы ошондой болуп атат. Ошо замандан калбайлы деп ошо сыртка чыкканбыз. Анан бул жерден дагы айтып кете турган нерсе, мен өзүм бир туугандарым менен баштагам да. Кийин сыртка чыкканда. Бул жерде азыр. Бул жерде. Анан азыр биз ошо 3 бир тууган болуп, ушул унаа тетиктер дүкөнүн иштетебиз. Түшүнүктүү. Тиги дос балаңыз азыр бул жакка тиешеси жок, ал өзүнчө, сиз өзүнчө бөлүндүңүздөр. Ооба, бөлүнгөнбүз. Ал өзүнчө. Канча каражат инвестиция болду? Канча каражат болгондо ишмердүүлүк өзү мындай. Башында колдо бар нерсе менен баштай бериш керек. Бул ошо жаштарга дагы ким баштайм деп атса да, ошолорго айта турган кеңешим да, канча болсо дагы ошо менен баштап, ошо илимди да алсаң, ошо амал кыл дейт да илимгечи. Ошондо анан кийин результатты берет дейт. Ошондой эле бул ишмердүүлүктө дагы болгон акча менен анан амалыңды жасаш керексиң. Амал кылып, анан көбөйө берет. Азыркы маалда Кудайга шүгүр, биз ошо өзүбүздүн дүкөнүбүзгө жетиштүүчү тетиктерди алып келип иштетебиз. Демек, баягы мен суроом мындайча да, мисалы башташ үчүн канча инвестиция кылдыңыз эле деген. Башында 300 000 сом менен баштагам. 300 000 сом менен башталган бизнес бүгүнкү күндө ушундай. Ошо болгон акчабыз 300 000 сом болчу. Бул сиздики же бир туугандарыңыздар? Жок, ошол убакта меники болчу. Баштап атканда. Андан кийин түшүнүктүү. Андан кийин Кандай кыйынчылыктар болду эле? Эң биринчи эле ушу элибиздин баардыгында эле ушу ишмердик кылып атканда ошо финансовый жак жетишпейт. Финансовый жак жетишпегенде ар кандай ойлорду ойлоносуң, ар кайсы жолдорду издейсиң, ар кайсы келишимдерди издейсиң, ойлоносуң. Бөлөк жанагындай дүң сатып аткан сатуучулар менен барып мамиле кыласың. Ошол жашоодогу эле кыйынчылыктар. Ошол баягы банкрот болуп калып же иш өтпөй, мисалы балким арендасын төлөй албай калган учурлар болду беле, же клиенттер аз болуп, усталарга акчаларын бере албай калган, баягы мен ойлойм да, ишмердүүлүктө, бизнесте деги эле сөз кыйынчылык болот. Ошол сыяктуу баягы жарык примерлер барбы дейм да, үлгүлөрчү. Эми мындай азыр артка биз көз чаптырсак, менде өзүмдө жеке бизде ошо кыйынчылыктар финансовый жактан аябай кыйынчылык болду, издемей жагынан. Ар кайсы кардарлар менен сүйлөшүп,
андан тышкары партнердоп ошол кишилер менен сүйлөшүп, финансы издеген убакыттар көп болгон да. Финансы жетишпей. Кредит алганбыз банктардан. Жеңилдетилгенин да алганбыз, жөнөкөйүн да алганбыз. Кудайга шүгүр, бирок банкрот болгон жокпуз. Же балким кардарларга жакшы мамиле жасаганданбы, ишмердүүлүгүбүз жакшы болду. Окей, түшүнүктүү. Сонун бизнести бир туугандар менен кылуу өзү угулушу деле оор да. Себеби ысык суук болот, акча болгон жерде сый мамиле кетет дейт. Сиздер кандай мисал кылсыздар бул тууралуу? Туура. Бир туугандар менен, жолдош балаң менен бир ишти кылыш бул эки эсе оорураак го дейм. Анткени андан тышкары сенде бул иштен тышкары сенде да өзгөчө мамиле бар да ал кишилер менен. Бул жерден баса белгилеп кете турган бул ошо ата энебизге чоң рахмат го дейм. Ата энебиз ошо бизди, бир туугандарды ошо өтө жакшы тарбиялап чыгарган дейм. Алар ийни катары, ошо ийним экөө тең. Алар ийни катары ийнилик мамилени тең үзүшкөн жок. Баардыгын көтөрүштү. Мен ызыгыма да, суугума да чыдашты. Ушуларга рахмат. Оорчулуктар болуп атты, бирок ошо ата энебиздин туура тарбиясынан биз жеңип кеттик деп ойлойм да. Кудайга шүгүр, азыркыга чейин иштеп атабыз, көз тийбесин деп коет кыргыздар да. Көз тийбесин. Анан кийин ынтымакта эле жакшы иштеп атабыз. Анан бир убакыт келеттир, ар кимибиз өзүбүздүн жолубузду аркалап бөлүнүп кетебизге. Демек, бир туугандар менен бизнес болот экен. Болот. Түшүнүктүү. Анын тышында эми көйгөйлөрдү да талкууладык. 5 жыл ичинде кандай пландар болуп атат? Ушул багытта эле ишмердүүлүктү улантайын деген оюңуз барбы, же дагы бир башка жактан да өзүңүздү көрөйүн деген идеялар да келеби? Өзү жигитке 70 өнөрдүк аздык кылат деген бар го сөз. Анан биз азыр параллельно алма бак тиккенбиз. Жаңы сорттогу. Алманы дагы ошону да бизнес катары көрөбүз. 2 гектарга алма тигип, ошону жаңы тигилди алар. Аны иштетип атабыз. Анан бул ишмердүүлүгүмдүн кеңейтейин деп атабыз. Кудайым буйруса мынакей ошо. Багбанчылык. Жок, бул тетиктерди сатуу. Тетиктерди сатуу. Биз буларды ошо прямой Кытайдан алдыртып, Дордойдон өзүнчө бир точкалар ачылса, буйруса Дордойдон дагы ачылып, ошентип Таласка прямой алып келип сатайлы деген оюбуз бар. Ошол мезгилде балким дагы эл үчүн арзаныраак болуп калышы мүмкүнбү? Балким, эми тигил жактан түз алып келсек, элге түзмө-түз элге ошо болушунча арзан алып келгенге аракет кылабыз. Кийинки суроо, мисалы адамда энергия болот го? Энергия болот. Баягы чарчайсың, ачууң келет, ар кандай ситуациялар болот. Мисалы сиз өзүңүздө мотивация жоголгон мезгилде, шыктануу жоголгон мезгилде, бир нерселерди баягы ушул флоттан чыдабегиңиз келген учурларда мотивацияны деги эле күнүгө ишти жакшы кылыш үчүн мотивацияны актын аласыз. Туура, бул ар бир адамдын башында турган нерсе окшойт. Баардыгы бир убакта кылдый болот, бир убакта өйдө болот. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт деген сөз бар эмес беле? Андай убактарда эстесек эми биринчи биз ошо Кудай деген кишибиз. Аллах таалама миң мертебе шүгүр. Ошол көп убакыттарда биз Аллах таалама таянабыз да. Аллах таалама ыраазычылык айтканда жүрөк тынч болот чөт. Ошол жерден өзүбүздүн ушул 363-үбүз түгөл экенин көрүп, Кудайга шүгүр, биздин кыла турган да жумушубуз астыда. Темирди да бышырар да ошо ызытат дейт, күйгүзөт дейт. Анан кийин ошо курама темир болуп, анан кийин жакшы бекем болот дейт. Өзүбүз мотивация беребиз, отуруп алып. Анан кийин ошондой
убактада улан ошо буйруса ушул кыйынчылыктардын аркасынан бышып атсың эми буйруса жакшы болот деген аз калды деп ошолорду сабыр кылабыз. Анан ошо баардыгына жаштарга да кимдерге болсо дагы ошо китеп жакшы жардам берет дейм. Китепти окусак, эми өзүм көп деле окубайм, ачыгын айтайын. Бирок бир окусаң берилип окуйм. Ошол жерлерден да жакшы мисалдарды алабыз. Белгилей кеттиңиз, жаштарга да сунуштайм деп. Сиз бүгүнкү күндө жаштарга берчү кеңешиңиз болсо, учу менен пайдаланып, кандай кеңешти берет элеңиз? Кеңешиңизди берип алсаңыз болот. Азыркы маалда эми жанагындай соцсет дегендерде көптөгөн үйрөтүүчүлөр көп да. Азыр анан берип деле айтыш кыйын. Өтө акылдуу адамдар көп. Алардыкы прямой келип атат. Американын тиги бурчунан баштап деле угушуп атат. Анан болгону ушу айтып кетерим, балким кээ бирлер укпай калган болсо, ошолорго абдан жардам берип калаттыр. Азыркы убакытта учурда дүйнө аябай тездик менен өнүгүп атат, өсүп атат. Биз илгерки опыттарга салганга азыркы менин оюмча азыр туурараак келбей калат да. Азыркы маалда дүйнө өтө тездик менен өнүгүп өсүп жаткандан кийин жаштар дагы өтө тез үйрөнүш керек. Адаптацияны батыраак алыш керекпиз. Биз Өзбекстанга барганда, ушундай саякат менен барганда, элчилигибизге жолугуп, анан элчилигибиз сурап калды. Кандай оюңар, кандай, эмне болду, эмнеси жакты, эмне деп ойлонуп атасыңар десек, эми биз көрдүк дедик. Бул жакты көрдүк, эми барып Кыргызстандан ойлонобуз десем, силер антип ойлонгончо кеч деди. Силер азыр көрүп, азыр договор түзүп кетпесиңер, эртеси күн бөлөк бирөөлөр келет да договор түзөт, жетишпей каласыңар дейт. Ошон үчүн убакытты мен ошол убактадан кийин да карап ойлонсом, азыркы маалда өтө тез. Жаштар тез ойлонуш керек, тез чечим чыгарыш керек. Анан оптимальный вариантты кылып, коркпош ишмердүүлүктү баштай бериш керек. Окей. Анан акыркы суроо болсун, ийгилик сиз үчүн эмне? Ийгилик мен үчүн бул жан дүйнө деп бир сөз менен айта алат элем да. Жан дүйнө дегенде, жан дүйнөң рахат алса, сен ушул турган турпатыңда ошол ийгилик деп элестетем да. Анын ичинде көп ден соолугуң бар, үй бүлөң бар, материальный байлыгың бар, жанагындай авторитет деп коет, ал нерсең бар. Ушулардын баары Сый-урмат балким, сый-урмат, коомдо өзүнүң жердиң, ордуң, ошого жан дүйнөң канааттанып жакшы болуп атса, ошол ийгилик деп элестетем. Түшүнүктүү. Эркин микрофон болсун, балким жаңы стартаперлерге ишкерликти баштайбыз, бизнес баштайбыз деген жалпы биздин көрүүчүлөргө, жалпы Талас элине, Кыргыз элине сизден бир эми биздин ошо жаш муундарга айта турганым, ар бир адамдын басып өткөн жолу индивидуальный да, өзүнчө болот. Менин жолум басып өткөн жолумдуку бөлөккө дал келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн жаштар өзүңөрдү окуганды үйрөнгүлө. Бирөө жакшы сүрөт тартат, бирөө жакшы адам менен мамиле кылат. Ошол жагын жакшылап анализдеп, бизде анализ жасаганды көп үйрөнө элекпиз да, кыргыздар. Анализ абдан жакшы жардам берет. Мисалы, Маргулан Сейсенбаев деген казактын миллиардери, меценаты, анализди аябай мыкты жүргүзөт экен. Ошонун аркасынан көптөгөн туура кадамдарды жасайт да. Ошондой эле жаштарга ошо анализди үйрөнүш керек. Анан өзүн жакшы окуса, мисалы, ден соолук боюнча деле мен могу суукта көп бассам ооруп калам дей турган болсо, ошо көп баспаш керек. Кээ бирлер болсо, наоборот, көп басыш керек, ден соолугу чың болуш үчүн. Ошондой эле ишмердүүлүгүнө дагы, мисалы, мен бирөөлөр менен жакшы сүйлөшө алам десе, ал как ортодо связующее звено болуп, ошол ишмердүүлүгүн ошол жакка алып кетиш керек. Анан кийин ошо токтотпош керек амалын. Кыла бериш керек. Канча кылган сайын ошончо утушка жакындай берет. Түшүнүктүү.
Сиздин пикириңизди мен кыскача мындай деп түшүндүм. Ар бир адам бир сөзсүз талантка ээ, өнөргө ээ, ошол нерсени таап, ошол өнөрдү өзүңөрдүн жашооңордо колдонгула. Туура айтамбы? Туура. И шашылгыла деген, токтобогула. Токтобой, үзгүлтүксүз уланта беребиз. Барыңыздарга рахмат. Эсен Кыргыз менен байланышта болду. Улан мырза, сизге ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса. Рахмат. Дагы жакшы чоң ийгиликтериңиздерге күбө боло берели. Чоң рахмат, сиздерге да ошону каалайм. Достор, лайктай аябыз. Эсен Кыргыз менен байланышта. Барыңыздарга Жакшы. жан дүйнөңөрдүн тынчтыгын каалайм. Кийинки видеодо көрүшкөнчө.